Игіліктің сыры сыр сақтауда тұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сыр сақтаған адам құтылып тұр дейді. Біреуге ишеніп сырыңды айтасың, жақын досым деп. Бірақ жақын досыңда жақын досу бар. Ошондуктан да бир иш баштарды эч качан эч кимге айтпа. Эгерде окшобой калса, бардыгы үстүңдөн күлөт, шерменде болосуң дегени. Бүгүнчү англис тил үйрөнүп атат, мен курска барып атам деп жарыя кылып бүт айтат бардыгыга. Сен билесиң өзүң да 2 ай окуп туруп таштап коюшуңду. Аны неге айтасың билбейм. Фитнес залга баратасың, тренировканы баштадың, айтпа эч кимге. Качан 10 жыл болуп фигураларың чыгып, сен результатын көрсөт, жыйынтыгын көрсөт. Бирөөгө алдынан мактанба эч качан эч кимге сырыңды ачпа, сырыңды айтпа. Игиликке жетпей калышыбыздын дагы бир себеби ушул болбогон маанисиз бирөөлөргө эң күчтүү маанилүү болгон максаттарыбызды айтып коюшубузда турат да. Айтпаш керек, кылыш керек, көрсөтүш керек.